Ерматов Нұрден Манафович. Рахмат сізге. Кейінгі сөз қаламгер Ақбаев Абазбек Абдрахмановичтен. Assalamu alaikum Karadarya ayılım. Balbandar, batırlar çıkkan jerim. Emgekçil meynetkeç elim. Amansızlar mı? Yakşı oturasızlar mı? Men özgüzörдің kulumuzlar olam. Barpayından. Atım Avazbek. 40 yaştamın. İşke da, aşka da toy oyturgan uağım. Energişni. Kuday buyursa barıp kalsam, sizlerdi uyat kılbay. Tüzdön tüz. El menen birlikte ortasında köprü olup, 5 yıl kısmatınızda da olup bile. Men özüm sport bağıtında жүрөм. Jönököy Bülö'nün balasımın. Atam mal doktor. Özüm жол тери менен migrant olup Moskvada iştep kelgen balam. Mına hazır tajribam jetip, akılım jetip jogorku kеңеш катtan oturam. Jönököy elдин карапайым элдин турмушун men түшүнөм. Kudayım buyursa beni kolдоп берсеңер, ben barıp эмне керек экенин тайманбастан Эрмек айткандай, любой министрге кирип айтканга мен тайманбай күчүм дагы кудуретим дагы жетет. Мектеби болобу, сайдыгы болобу, жолу болобу, стадион болобу. Ооба, аны биз чөнтөгүбүздөн курбайбыз. Бирок ошол иштерди тайманбай чыгып айтып, мен ушул жерден шайланып келдим. Мына ушул жерге мага мектеп салып бергиле. Могу жерге жол салып бергиле. Титулга киргизгенге менин кудуретим жетет. Себеби менин эч кандай бизнесим, эч кандай байлыгым жок. Мен ал жерде коркуп отура тургандай. Мен тайманбастан бүт барын айтып, өз жериме кызмат кылганга мен даярмын. Мына батырлардын батыр энелер турат дейт. Карадаря айылында бул күрүчүндө иш бар го дейт. Батырларыбыз бүт эле Карадарядан чыгып, Кыргызстандын желегин дүйнөнүн бүт жеринде желбиретип келишет. Бул желек кайсы учурда көтөрөт? Президент барганда, спортсмен барганда көтөрүлөт. Мен өзүм көптөгөн мамлекеттерге барып келдим. Желекти желбиретип, көптөгөн балдарды тарбиялап келдим жаштарда. Кудайым буйруса эми барып, мына тажрыйбам, акылым жетип, иштей турган убагым, мени колдоп бериңиздер. Bir gün çıkıp 30 noyabr günü zerikpестен, үй-бүлөң өрменен, бала чакаңар менен bir doğuştan bölünбестен meni çıkıp kolдоп бериңиздер. 5 yıl boyu men söz berem, сиздердин кызматыңыздарда болом. Мен доступный жөнөкөйлө жигитмин. Любой время байланышып, бизге ушундай маселе десеңер мен дайыма кызматыңарда болом 5 yıl Кудай буйруса. Менин номер саным 11. 2 жолу 1, 11. Унутпастан 11 санын шайлап бериңиздер. Аксакалыбыз айткандай, акча берсе, акчасы көптөр берсе тарката берсин. Акчасын алууга дагы урдага киргенде өзүңүздөр билесиңер. Урдага киргенде унутпастан 11 санын белгилеп мени колдоп бергиле. Кудай буйруса мен 5 yıl кызматыңызда болуп берейин. Рахмат. Суроңуздарды бериңиздер. Барбырын жигит. Сурону акырына бересиңер. Анда кейінгі сөз қаламгер Рахман Медерден. Assalamu alaikum, урматтуу Карадаря туугандар. Мен апамы көйнөгүнөн тааныгам дегендей, мен Карадаряны күрүшүнөн тааныгам. Себеби дегенде апам базарга түшкөн саат айтчу эле. Именно ошол Карадарянын күрүшүн алып келип алам, ошол мага жагат деп. Мындайча айтканда, ошол Карадарянын күрүшүн жеп чоңойгон жигитмин. Аты жөнүм Рахман Медер, жашым 49да, 3 жогорку дипломум бар, юристмин, экономистмин, дипломатмын. 5 баланын атасымын. Мен сиздердин астыңыздарга 25 жылдык мамлекеттик коомдук тажрыйбасы бар дасыкан адис катары келип отурам. Мамлекеттик кызматта электron болсом, биринчи иштеген жерим Кыргыз Республикасынын президентине караштуу чакырчылыкты жою боюнча улуттук фонд ачылган, ошол жерде инспектор болуп баштагам Жогорбаттан. Андан кийин Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинде иштедим. Дагы Екатеринбург шаарында баш консулдукта дипломат атташе болуп иштедим.
Андан кейін Кыргыз Республикасынын президентinin iş başkanlığında uprav делами, андан кейін Кыргыз Республикасынын президент администрациясында, орготделде, уюштуруу бөлүмүндө, андан кейін Кыргыз Республикасынын президент аппаратында, андан кейін Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде 2018 жылдан баштап азыркы мезгилге чейин иштеп келе жатам. Мындайча айтканда азыркы Кудай буюрса депутат болуп бара турган Ак үйдө 2008 жылдан бери эмгектенип келе жатам. Мыйзам кантип чыгат? Кантип жазганда мыйзам ал сапаттуу болот. Кантип ошол мыйзамды ишке ашырыш керек жана ишке ашырып эле койбой ошол артынан кантип көзөмөлдөш керек. Бардыгын билем, тажрыйбам жетет. Сиздердин башыңыздарды орутуп, убактыңыздарды алып, экономикалык жана башка саясатты айтпай эле коеюн. Менин негизги программам бул миграция, дагы бир жолу миграция. Себеби дегенде миграция бардык тармакка тиешеси бар. Миграция багытында бир 3 көйгөйгө токтоло кетейин. Бул чечиле турган көйгөйлөр. Чечсе, ошол миграция жаатында бир 90% иштейт. Чечсек болот. Биринчиси, Кудайга шүгүр азыр экономика көтөрүлүп, чет өлкөдөгү мекендештерибиз үй тартып Кыргызстанга кайтып келип атышат. Жайгашып атышат, отуруп ташып, бирок тилекке каршы кээ бирлери кетип калып атышат. Жайгаша албай, отуруп ташалбай, бул жака көнө албай. Себеби дегенде чет өлкөдө 20 жылдап, 30 жылдап ошол жакта өздөрү, балдары, неберелери, чеберлери пайда болуп калды. Ошол жактын шартына көнүп калды, бул жака көнө албай атышат. Ошолорду биз алып калышыбыз керек бул жакта. Кармап калышыбыз керек. Ыйык жер эч качан бош калбайт туугандар. Биз Кыргызстанды таштап чыгып кетип атабыз, ордун башкалары толтуруп атышат. Көрүп атасыздар. Кимдер экенин айтпай эле коеюн эми, башка улуттар. Ошондуктан өзүбүздүн балдарды алып келип ушул жерге отуруп ташып, кармап калып, аларга шарттарды түзүп беришибиз керек. Экинчи көйгөй бул туугандар, биз миграцияны токтото албайбыз. Миграцияны кыскартышыбыз мүмкүн, легалдуу, коопсуз, мыйзамдуу миграцияга айландырышыбыз мүмкүн. Бирок ошол эле мезгилде миграция чыгып атабыз. Миграция чейинки даярдык деген маселе бар. Айылдан жалпак тил менен айтканда галошчон самолетко отуруп чоң шаарларга барып, кичине колубузга акча кармап, кояй деген кожосу жок ал жакта. Айрыкча жаштарыбыз бузулуп, кылмыштарга барып калчулар толтура. Мен өзүм мигрантмын. Мигранттардын арасынан чыкканмын. Мигранттардын ысык суугун билем, өзүмдүн да башыма өткөн. Жана сиздер бул жактан карап атсаңыздар, мен ошонун ичинде туруп, көп көйгөйдү көргөм, билем. Ошондуктан ушул миграция жаатына көңүл буруп, алардын башын бириктирип, ынтымак алып келе турган болсок, Кыргызстанга зор пайдасы тиет. Бүгүнкү мигрант, кечеги 90-жылы чыгып кеткен, кыйналып аткан, мурдан сөзү куюлган мигрант эмес. Бүгүн дастыккан, тажрыйбалуу, билимдүү, 5-6 баланы коштоңуздар, бир шаар куруп кое турган